Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн Жалал-Абад колледжи. Саламатсыздарбы? Тарбиялык саат. Тарбиялык сааттын темасы Чыңгыз Айтматов Аалам алпы. Куратор Абдуллаева Гүлжахра Хайбатуллаевна аткарган башталгыч класстарда окутуунун адистигинин студенттери. Баарыбызга белгилүү болгондой эле 1928 жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара Буура районунун Шекер айылында биздин атактуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атабыз төрөлгөн. Кыш деген адам акыры жамандык көрбөйт. Исхак Оразаковдун учкул сөздөрү Айтматовдун чыгармачылыгы студент кезинде башталган. Орус жана кыргыз тилдеринде жазып, биринчи аңгемеси Гезичи Дзюо деген аталышта 1952 жылы Кыргызстан Алманахандын орус тилинде жарыяланган. Айтматовдун чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлге көтөргөн. Ошондой эле улуттук искусствонун башка түрлөрүнүн өнүгүүсүнө дагы өзүнүн зор таасирин тийгизген. Улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш кураганда оорудан улам дүйнөгө салган. Чыңгыз Айтматовдун учкул сөздөрү. Атабыз Айтматов бул улуу киши, жер шарын дүркүрөтүп чыккан киши. Мен дагы атабыздай болгум келет, жер шарын дүркүрөтүп учкум келет. Кыргыз деген сөздү таанытып алыстарга, атабыз учуп жүрдү алыстарда. Аллахым кыска өмүр берсе дагы, калтырды акыл кебин адамдарга. Чындыкты чыркыратып жазып келген, келечек муундарга акыл берген. Уулдарым билим алып окусун деп, Чыңгыз атам чыгармасын жазып кеткен. Чокусу бик аска жерегенен, аскада бүркүт учат жолу менен. Элимдин мөлтүр суудай дили таза, жерим бары бир тууган элим экен деген. Ала тоодо менин жерим, эл жигитте сенин демиң. Өсө бер ак калпактуу, кадырман кыргыз элим. Өсө бер ак калпактуу, кадырман кыргыз элим. Эгер ата журт деген баштыктай сүйрөп, аны өзүң менен кошо алып жүрөр нерсе болсо, анда анын баасы сокур тыйынга татыбас эле. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Чын айтамын, балким жалган туюлар. Чыңгыз десем сөз өзүнөн куюлар. Окшош турсам мен Чыңгызды тоолорго. Ор койгонту улам көзгө урунар. Орунарга то таппай дүйнө эли кыргыз журту. Улам жоктоп көзүнөн жаш куюлду. Заманыңдын залкарысын алам сени тааныган. Зор эмгегиңдин артынан орун алдың алдыдан. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүң. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.